Салам достор, Кыштакта бир күн программасынын 3-чү чыгарылышын биз бүгүн Баткенден тартабыз. Ош шаарынан жолго чыгып, Баткен облусунун эң алыскы деген аймактарынын бири Өзбекстан менен чектешет экен. Согмент айылына жол тартып баратабыз. Бул жол менен 4,5-5 саат жол жүрдүк. Айылга жетейин деп калдык. Жол катаалыраак, машинабыз бир аз кыйналып баратат, жеңил машина менен баратабыз. Бирок айлана укмуш, бир тоонун түбүнө карап жүрүп бара жатабыз. Сиздер билгендей, мага бул жактан дагы бир кыз жардам берет. Мен буга чейин Нуриза аттуу бийкеч менен телефон аркылуу байланыштым. Азыр барып, Нуриза экөөбүз айылды сиздерге көрсөтүп беребиз. Нуриза айткан көчөлөр менен келе жатам, бирок бул жагына келгенде 3 көчө болуп кетет экен. Ошондуктан мен багыт таппай калдым. Нуризага телефон чалып сурашым керек. Алло, Нуриза? Азыр сиз айткан кызыл дарбазанын астына келдим, бирок бул жагында 3 көчө экен, мен таппай калдым. Кайсыл жагына басам? Салам. Нуриза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандай Сизге чалган жигит мен, атым Сыймык. Ош шаарынан келдик. Ошого сиздердин Согмент айылын чагылдырып кетейин деп. Макул, анда биринчи жүрүңүздөр үйгө. Биринчи? Бизде үйгө тааныштырат, эми биринчи аты энем менен таанышып, андан кийин Макул, анда айыл менен жүрүңүз. таанышабыз. Кыйналбай эле жетип келе алдыңыздарбы? Жолдо бир аз айылга түшө бериш кыйын экен. Башкасынан кыйналбадык. Кандайсыз? Кандайсың, Жакшы? Өзүңөр десоңа жакшы. Жакшы, отурасыздарбы? Тааныбадым силерди. Атайын Ош шаарынан ушу сиздердин Согмент айылын элдин жашоосун чагылдырып кетели деп келдик. Келсеңер, кош келипсиңер. Биздин айыл абдан чоң айыл. Кереметтүү айыл. Жүргүлө. Бизге ар дайым бир кыз айылды тааныштырууга жардам берет. Ушул жерден кызы болуш керек. Бүгүн Нуриза эми сизден сурайбыз. Бизге бир күнгө кошуп берип туруңуз, бизге айылдын жашоосун чагылдырып берсин. Макул. Анда жүрүңүздөр, мен сиздерге айылдын жашоосун мени тааныштырып чыгайын. Кеттик. Нуризанын апасынан уруксат алдык. Эми айылды көрсөтүп беребиз. Кайсы жумуш бар азыр? Биз жасап көрөлү. Бизде мынау картошканы чаап атабыз азыр биз. Ушуга сууга даярдык кылып атабыз, арыктарын чаап, суу коюуга даярдык кылып жасап атабыз. Анда мен сиздерге ушул картошканын сиз айткан ишти кылып мен жардам берейин. Бул чабабыз, эмне чабылган окшойт менимче. Куябыз да кумуну бул жака, астын жумшартабыз. Чабабыз, астын жумшартабыз деген мааниде. Бардык эле эгиндер жакшы өсүш үчүн кетмен же болбосо башка шайман менен алдын казуу. Бул кетмени сизге берейин. Бунусун мен алайын. Ишке кириштик. Кайсыл жактан баштайбыз? Ага түшүндүрүп кете бересиң. Биринчи мынтип чабасыз. Андан кийин жумшартып коесуз, мынтип тартып коесуз да, астына үйүп. Демек биринчи түбүн чабып жумшартып, андан кийин үйүп коесуз. Окей, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Биринчи мунун түбүн жумшартабыз дагы. Андан кийин үстүнө топурак тартып коебуз. Бул картошка эмне үчүн керек? Бул суу кетиш үчүнбү? Суу жакшы кетет да. Астын жумшартканда астына суу тезирээк жетет да. Астын жумшартсак, астына суу жетпей калат, картошка майда болуп калат. Андан кийин тартып коебуз. Бунун аталышы эмне? Өзү араванда агат деп аташат экен. Пал дейт да. Пал дейт. Пал, жөөк. Эгинге суу кетүүсү үчүн атайын жасалат. Агат деп дагы аталат. Окей, достор. Бул жакта пал деп аташат экен. Биз буга чейин араванга барганбыз. Ал жакта агат деп аташат экен да. Мен сизге жанатан бери сиз деп кайрылып атам. Уруксат берсеңиз, мындан кийин сен деп эле кайрыла берейин, Макул. Таба жумуштарын бул жакта кимдер көбүрөөк кылат? Кыздарбы же балдардын жумушу дегендей? Бул жакта аралаш эле. Бизде кыздар, балдар деп бөлбөйт эч ким. Аралаш эле кыла беребиз, бардыгыбыз. Ким бош болсо? Кыздардын ишин балдар кылып кете берет, балдардын ишин кыздар кылып кете берет. Негизи эле
айыл эли эмне менен тиричилик кылышат, эмне менен жан багышат? Эгин тегин менен эгин эгишет көбүнчө. Сабиз, пияз жана айткандай. Анан эң негизги киреше булагы бул тамеки болуп саналат. О, тамеки. Анан кийин курулуш материалдарына теректерди эгебиз. Бул жакта күн салкын болгондуктан теректерди курт жебейт, жакшы өсөт. Жери кара топурак жумшак экен. Азот кошумча кошосуңарбы? Селитра салабыз. Селитра салынат сөз. Жазында дагы бир салып туруп, дагы айдатып коебуз. Аябай ысып атат. Негизи түш мезгилинде деле ушинтип иштей беребизби же эс алуу болобу? 12ге чейин иштейт. Анан 12ден 1ге чейин эс алабыз дагы, кайра дагы 1,5-2лерде кайра дагы ишке түшөбүз. 1,5-2де күн аябай ысык болот го? Бул жакта салкын эле болот. Анан сиз эме жол басып келгениңизге дагы ысыгыраак болуп атышат. Көбүнчө ат менен да каласыңарбы? Жок, биз жакта ат жок да. Ат жок. Ат мурда багылган, эми азыркы учурда багылбайт. Алыстан келип бизге картошка чабам деп чарчап калбадыңбы ке? Чарчабадым, бирок күн ысып атат. Күн ысып атат. Териңди ачып ал. Рахмат. Сук да ичип алгыла. Суусадыңар да окшойт. Суук чай, муздак чай деген мааниде. Суук чай, муздак чай экөө бир. Суусаганда суук чай ичишет. Сон булактын суусуна окшойт, а? Булактын суусуна. Кыздар бал. Булак агат да ошонун суунан. Айылда жалаң булактан суу ичет. Бизде булактын да суу ичет. Кыздар балдарыңыз ушинтип картошка чаап турушат, сиз Мен тамактарын карайм, тамагын, чайын, чай кылып берем. Чоң рахмат. Сон болду. Бизде бул жакта кара суу деген булак бар да. Ошонун суулар келет. Азыр бизге айылдын тарыхын, эмне себептен мынтип аталып калышын көрүүчүлөргө кызык, досторго айтып берген бирөө керек. Барбы? Бар бизде Козбай деген чоң ата бар. Канча жылдардан бери ушул жакта жашайт. Демек азыр муну бүтүргөндөн кийин ошол жакка барып келели. Ошол жакка. Мен бүттім. Мирзаға жардам беріп қойайын. Bir palдын аяғына чыкчайын. Жашыңы сурайт экен. Бул жагы бүткөн бизге чейин. Абдеселе дейби же башкача табыштар барбы? Өзүмө бар. Рахмат. Негизи жаштар кайсыл жактарга барып эс алышат бул жакта? Бул жакта тоолор көп. Ошондуктан тоолорго чыгабыз көбүнчө. Тоолордо тектер деп коет. Мындай түпсүз жерлер болуп да. Чөптөр, куду газон сымал майда чөптөр чыгат. Ошол жерде чогулуп ойнойбуз, бийлейбиз дегендей. Дээрлик айылдын жаштарынын баары ошол жакка барышат. Ошол жакка барышат. Андан башка клуб, бассейн деген нерселер да барбы? Жок, андай нерселер жок. Анан жаш балдар арыктардан эле сууларды салып бассейн кылып коюшат. Эшик. Кире беребизби? Ачып кире беребиз. Эжекей. Ну, мен. Эжекей. Башкача нерсе. Бул тамеки. Нас тамеки, насва жасалуучу өсүмдүк. Тамекинин дагы бир түрү. Биздин айылдын эң негизги киреше булагы болуп эсептелинет. Мындан тамеки ушинтип өстүрүлөт, Бул азыр астын шыйдалап коюптур дейт. Шыйдалап дейт.
шыйдалоо, тамекини бутоо деген мааниде. Тамеки жакшы өсүш үчүн алдындагы жалбырактарын үзүшөт. Башкача айтканда, шыйдалайт. Астындагы жалбырактарын алып салышат. Астын бутап койгондо шыйдалап койот. Аябай көп экен, Саламаттылык, тынччылык болсун. Аллах айтымдар, саламаттылык болсун. Тынчпысыңар. Тынчсыңарбы деген мааниде. Жакшыбысыңар? Жакшысыңарбы деген мааниде. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Şükür yaxşı. Sohbet aynı yani tarixi sohbet aynı tarix şöyle yani şeyler sohbet arasında böyle çok acı olup benim de. Ооба. Качан түптөлгөн, эмне себептен согмент деп аталып калган? Sohbet atılışı ilgiden beri atılıp gelgende, o eskiden keleci adamın hiç kim bilmedi atılışını. Bana yani Endi, эми, мындан ары деген майында колдонулат. yakın bir kılımıga yakın yaşayan adam sohbetli olup geliyor da. Мындай бир нерсеге байланыштырып койбойсуздарбы? Yok burada şundayla şu boydan keleci adam. Негизи кыргызча аталышпы бул согмент? Kırgızca atılışı sohbet. Кызык. Канчанчы жылдардан баштап бул жерде элдер жашашат? Bir kılım, iki kılımga yaşap koyuyor da, yaşap koyuyor da. Неме тиричилик кылат эл өзү? El özü yani dıkançılık. Mal çarvacılıkta, ağzın güvülen mal bakıp, belli. Dıkançılık, yügöreket, kardeşke get, şimdi okat yiyecek nerseye get de var. Азыр биз кирип келе жатып жолдон башкача өсүмдүк көрдүк. Мен буга чейин аны көргөн эмесмин. O жашыл тамеки dedi. Tameki ha, tameki ile, tameki. Кадимки эле тамекиби бул? İçe çıkan tameki ile. Nasbaydı. Нас. Бул. Nasbaydı tameki ile. Буну көп дегишеби? Endi Ali Kudret taşını жеткенче gitti. Agorottan 12 yıl oldu ne gitti bay. 12 yıl vardı bende. Başka kayakına geçecek. Бул караш жолдору кандай? Bunun karaş, bunun daha kötü varsa halinde şimdi karaş yolu kadimkiler agatta sayılıp çıkıyor. Çavlat, solat degende bir işi kötü. Kayaka satasыздар? Batkenge alıcılar, Batken pazar var, Batken'e alsız. Мурда менин энем болчу. Ошонун айтышы боюнча, энемдин айтышы боюнча, азыр раматылык өтүп кетти. Бул жерде мурда Асказан деп бир дөбө бар. Ошол Асказандын айланасы бул Согмент айылы жаңак токой болгон деп эсептелинет. Анан ошол жаңак токойдун арасында самгар уруулары жашаган деп айтылып келет. Анан ошол самгар уруулары баягы кургакчылык болгон мезгилде бардык жаңгактар, жер жемиштер бардыгы солуп кургап топурак эле калган экен да. Анан ошол самгар уруулары бул Ташкенттин Хаджент аймагына көчүп кеткен, Тажикстанга. Анан Тажикстанга Хаджент аймагына көчүп кеткенден кийин бул жака Нойгут уруулары келип отурукташып, азыркы биз ушул Нойгут урууларынын урпактары болобуз. Анан ошонон баягы самгарлар жер деген жер деп самгар сөзү кийинчерээк Согмент болуп өзгөрүп кеткен деп. Бул тарыхый аталыш Согмент. Тарыхый. Анан дагы бир эмеси бул жерде жер үңкүр деп бир үңкүр бар. Бул жерде мурда Кытайлар кен издеп келип, кен казып, анан ошол жерден баягы кен дегенди эме кылып, анан ошол жерден Согмент деп аталып калган деп Кытайлардын сөздөрүнөн калган деген дагы уламыштар бар. Сен ошончо маалыматты каяктан угуп жүрөсүң? Бул жерде менин энем негизи кары болгондагын, анан атам дагы көп жылдардан бери ушул ата-бабаларыбыз жер деген жер болуп эсептелинет да. Ошол укумдан тукумга, муундан муунга, атадан балага же энеден кызга деген мааниде. Калган уламыш деп айтсак да болот. Демек Согмент башка сөздөн алынган экен да? Башка сөздөн алынган. Анан бул Согменттин 3 варианты бар да. Ошондуктан баягы үчүнчүсү бул суулуу бет деп, ошол кургакчылык болгон мезгилден кийин бул жерди суу каптап кеткен экен да, ошондуктан суулуу бет деп, анан кийинчерээк өзгөрүлүп Согмент болуп кеткен деген уламыштар бар. Жакшы. Siz dagы ушундай уламыштарды уктуңуз беле же бул боюнча уккан эмессизби? Жок. Мен эсимден чыгып калган. Уксам кандыр мен эсимден чыгып калат да эми. Каргандан кийин эске турбайт экен да. Макул, анда ден соңуңузду берсин, биз барайлы. Саламаттылык болсун. Айыл менен таанышайлы. Батаңызды берсеңиз биз Жақсы болды, өмір балуан болып, халықты ынтымаға жақсылық жағаға жүрген жақсы болды адам болып. Аллах бар, сіздің да ден соңыз Хош келсіңер, баракалла, рахмат. Хош келсіңер, жақсылар. Мақұл, рахмат. Өмірімде көрбеген Насыбайдың тамекісін бірінші жол көрдім.
дагы өзүбүз атайын репортаж даярдаганбыз. Бул жерде мектепте конкурс болгондо. Өтмүшүн талдап, учурга баам салып, келечекти серепчилеп кадам таштайт. Бул ошол Согмент айыл боюнча. Согмент айыл боюнча. Жыйылган көрөнгөн азиктеп сактап, башкалардын жетишкендиктеринен пайдаланып. Сен окуган окшойсуң. Урпактардын жаркын Өнүм. келечеги. Жок, мен эмес, башка бирөө окуган. Маданиятка сересип салып. Сен мен билдим эми. Айыл тарыхын эмнеге билет десе, сен буга чейин даярдангансың, Даярданганбыз. Биз 6-7, 8 класста жылда эле өткөрүлүүчү конкурс болуп саналат да. Бул суу ошол булактан келет окшойт. Ошол булактан келет, булактын көзүнөн. Эми жаз келди, бирок жалбырактар мынтип саргайып жерге түшүп калыптыр. Достор, бул жакка булактын башына жетиш үчүн канча метр калды дагы? 10-20 метрче бар. Бирок жол жаман болуп бузулуп кеттир, биз өтө турган. Бут кийимдер суу болот, буттарыбызда суу өтө муздак, сууга түшө албайбыз. Ошондуктан кайта берели, бирок суунун көптүгүн көрүп, бир чоң булак чыкканын көрүүгө болот. Азыр биз Мүрзөгө кетип атып, бирөөнүн коросун аралап өтөт экенбиз. Дагы тамеки бар экен. Жанагы шыйдалайм деген нерсени ушул жерде көрсөтүп берсең болот экен. Бул негизи эки эле жол чалыптыр. Анан эки жол чалгандан кийин шыйдалайт. Бизде мынтип эски жалбырактарын алып таштайт да. Ошондо бул шыйдалайт деген бутайт дегенби? Жок, бутайт эмес, эски жалбырактарын алып таштайбыз. Анан бутайт дегенде могул жалбырактардын ичинен мындай чыгат, өзү дагы путак. Путак деп коет, анан ошол путакты мынтип путап коебуз. Путап коебуз. Анан путабасак, бул путагыга саган бардык жер семирткичтерибиз путагыга кетип калат да, путагы өсүп, тамеки өзү өспөй, жалбырагы калың болбой жакшы болот. Бул жалбырак калың болсо жакшы болобу? Калың болсо, канча жалбырагы калың чоң болсо, ошончолук киласы дагы чоң болот да. Киласы, килограммы чоң болот экен. Канчадан сатылат булар? Булар 200дөн, анан 200дөн сатылат да эң көп. Мен шыйдалап көрөйүн анда. Демек мен ылыйкы, эң ылыйкы бутагын алып койсом болот, Шыйдалаган болот. Шыйдалаган болот. Эгер үстүндөгү бутагын алсам, Алсаңыз болбойт, ал өспөй калат. Өспөй калат. Ошол бойдон мындай өспөй калганды лареки деп коет. Лареки туура эмес шыйдаланып өспөй калган тамеки. Мынакей достор, биз болжол түрдө настын тамекисинин кандай болушун көрсөтүп бердик. Мындан аркысын азырынча шыйдалаганга болбойт экен. Бир аз чоңоюш керек экен, бул ошентип айтышты. Биз күмбөзгө барабыз. Күмбөздү көрөлү. Бул жак менен чыгып кетет окшойт. Бул башкача жыттанып атат. Уулуу эмеспи бул? Элесем дейм. Тамаша жок, бул жыты өзү ушундай сасык болот да. Сасык бирок. Кечиресиз. Мен жыттан чыгып кетейин адам болушунча. Бул боёго да сиңет окшойт, Боёго. Жууганда жашыл болуп чыгып атат. Бул азыр дагы жыты анча чыга элек. Өскөндөн кийин жыты үстүңүзгө сиңип калып кирсең. Сиңип калат. Бул жерде канча жылдар өтүп кеткен дагы, ошондуктан күмбөз анча сакталып калган эмес. Анан бул жерди элдер келип түл өткөрүп турушат. Ошондуктан бул жерди тосуп коюшкан. Ушундай таш дубалдар менен. Күмбөз өзү жок, жөн эле белгилеп коюшкан да. Жок, ушул жерде деп айтылат да. Ушул жерде айтып, бирок күмбөз жок. Заманбап кылып эле таш менен тосуп, үстүн шишперлеп коюптур. Анан бул жерде Нарбато бийдин күмбөзү деп аталып калышынын себеби, бул жерде Амирбеков Маматкасым деп бир киши болгон. 2000-жылы реставрацияланганда айылда ал кишинин 6-бубасы болгон да, атасы болгон дагы. Анан ошол жерде Нарбато бийдин күмбөзү деп айтылган. Анан Нарбато бийдин күмбөзү ушул жерде деп айтылган себеби, бул жанагы Кокон хандыгындагы бий болгон. Анан Кокон хандыгынын дагы Кокон чебиндеги кирпичтер ушул жерден дагы табылган да, ошол күмбөздөн. Ошол табылган үчүн ошондуктан Кокон хандыгындагы Нарбото бий деп айтылып калган. Ылай дубалды көп колдонот окшойсуңар, Ооба. Көбүнчө ылай таштардан, анткени бизде тоолор көп дагы, ошондуктан көбүнчө таштарды пайдаланабыз. Таш менен ылайды көп пайдаланышат. Мен ар бир айылга барганда эле сурайм негизичи. Азыр биз көчөдө эркин эле жүрөбүз. Бизге айылдын балдары мага кыр көрсөтүшпөйбү? Биздин айылдын кызы менен жүрөсүң деп. Жок. Андай нерселер жок. Жок, андай нерселер жок. Бул жака кеткенде жол бар экен. Бул жакта чек ара. Биз чек ара жакындап калдык.
мына 1-2 үй нары эле чегара да. Чыгыш кыйын окшойт. Сандал анан эгер тоо деп. Анан дөө таш деген тоо бар. Мынау 2 тоо, анан да кайсынысы? Бул жак. Бул жак сандал, анан бул жак эгер тоо, анан тиги жакта дөө таш деген тоо. Дөө таш деген тоого чоңдор анан кичинелер деле анча чыкпайт. Анткени бул дөөсү бар тоо дегендей да. Кызык болгону мага бул жакта кыздар канча жаштан турмушка чыгышат? Негизи эле коомчулукта ушу эрте турмушка чыгат деген. Бул жакта кыздардын каалоосуна эле жараша. Кээ бирөөлөр окууну бүтүп турмушка чыгат, анан кээ бирөөлөр окууга барат. Азыркы учурда бизде окууга кеткен кыздар көп. Москвада, Японияда, Турцияда, Казакстанда окуп. Чет элде окуган жаштар көп. Мен үйлөнүп калсам кокус ушул айылдан. Эмне кылышым керек өзгөчөлүк? Эч кандай деле өзгөчөлүгү жок. Мындай кадимки эле салттар. Сен айтып берсең өзүңөр салттардан. Бизде келин күйөө келет, анан күйөө балдарды бир үйгө олтургузат, анан келинди бир үйгө олтургузат, анан жеңелер чыгып оюн уюштурушат. Атайын жеңелерге кандай оюн? Анан ар кандай эле кыздын атын табуу деп пиялаларды көмкөрүп коюшат дагы, анан ошол жерден кыздын атын табышат. Кайсы турмушка чыгып аткан келиндин атын табышабы? Ошонун атын табышат да. Анан эгер таппай калса, бир пияланы ачса, канча сом жазылган болсо, ошончо сом бериш керек болот да. Канча сомго чейин жазышат? Эң көп 1000 сомго чейин жазышат. Анан чыгып кетип жатканда ата-энеси кары бир киши дуа берет, анан белине белбоо байлашат. Келин менен күйөөнүн белине белбоо байлашып, анан нанды коюп белине, анан кийин байлашат да. Анан мындай нандай ыйык үй бүлөңөр. Анан кийин белбоодой бири-бириңерге мындай байлангыла дейт да. Калың бекем болсун. Калың кандай болду? Калың ошол сураганга жараша эле. Болжол менен 200 миң, 100 миң, 120 миң, 150 миң. 200 миңге жетеби, жетпейби? Жетет. 200 миңге чейин сырттан, башка жактан келин аласыңар да турабы? Алар келген аларга шпаргалка болсун. Айтып берсең, келиндер эмне кылыш керек? Келиндер келгенден кийин мындай эртең менен туруп көчө шүпүрүш керек да. Өзүнүн коргонуна, анан кошунасынын үйүнүн алдындагын шүпүрүп коет. Эртең менен турган жаңы келин да. Өзүнүн үйүн коросун эмес, кошунасына шүпүрүш керек. Мындай үйлөр жакын жайланышкандыктан кошунасындагы көчөсүн шүпүрүп коюш керек да. Эртең менен турганда анан ошондо кошунасы жакшы келин экен деп коет. Демек келинди ошентип баалашат. Баалап коюшат. Айылдын ортосунда биринсе бар экен. Ошол асказан дөңсөз. Асказан? Асказан. Жана мен айткан самгар уруулары жашаган аймак. Согменттин аталышынын келип чыгышында тиешеси бар. Ошол дөңсөз. Дөңсөз ушул, Асказан дедиң. Асказан. Формасы окшошпу? Асказан, ашказан. Мындай казанды асып, мындай эме кылып койгондой да. Казанды аскандай да? Аскандай да, ошондой. Согменттин аталышы ушудан келип чыккан, Ошондон келип чыккан. Рахмат, айыл боюнча жакшы маалыматтарды айтып бердиң. Айыл эли эмне менен тиричилик кылат? Бардыгын дээрлик билип алдык. Сен барып, үйүңө таштап, апаңа таштап, анан биз кетели. Мына үйүңө да жетип келдик. Токтарек көчөсү 15-үй экен. Рахмат сага. Өтө сонун маалыматтарды бердиң. Китепти көп окуганың, бардык нерсең билинип турат. Келечекте өзүң каалаган кесиптин ээси бол. Азыр үйүңө келип калдык. Рахмат сага чоң. Майлы болуптур. Мейли. Мынакей достор, бүгүн биз Баткен облусунун тажик кыргыз чектеш жайгашкан айылда болдук. Бүгүн бизде Нуриза эң сонун маалыматтар менен бөлүштү. Жалпы Согмент айылынын жашоосун сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Мындан кийинки эфир мындан да кызыктуу болот. Баткендин 2-айылынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.